Assalamu алейкум туугандар. Бүгүн дагы өтө бир маанилүү маселеге токтолгон аракет кылабыз. Аныктан кунт коюп бугуңуздар. Оорунун жакшысы жок. Оору келсе кошо келет тилекке каршы. Бирок ошол эле учурда Кудайым ооруну бергенде шифасы менен кошо берет. Аныктан эч качан үмүттү жоготпой, ишеним менен ооруңузга каршы күрөшө бериңиз. Бүгүнкү тема өнөкөт бөйрөк дарты. Бул оору менен ооруп көрбөгөн эч бир адам бул тууралуу эч качан ойлобойт жана ден сактоого аракет кылбайт. Аныктан жалпы коомчулукка айтып өтмөкчүмүн, ден асыруу үчүн ар күнү аракет кылыңыздар. Аздан болсо дагы пайдалуу нерсени ага бериңиздер. Анан зыяндуу адаттардан колдон келишинче сактаныңыздар. Ошондо сиздердин мүмкүнчүлүгүңүздөр артат жана начар оорулар менен эч убакта оорубайсыздар. Ал эми өнөкөт бөйрөк дартына токтоло турган болсом, бул оору бейтаптын жана анын жакындарынын жүрөгүнө чыныгы коркунучту салат. Анткени бул оору чындыгында өмүргө коркунуч алып келет. Анткени бөйрөк өз кызматын толук кандуу аткарбай калат жана анын мүмкүнчүлүгү убакыт өткөн сайын төмөндөй берет. Ошондуктан чындыгында бул чыныгы коркунучту берет. Бирок эгерде бейтап ушул ооруга каршы катуу күрөш жүргүзө турган болсо, анын мүмкүнчүлүктөрүнүн чеги болбойт жана ден соолукту сактап калууга анда мүмкүнчүлүк пайда болот. Ошондуктан эгерде сизде ушул оору бар болсо, мен чөкпөңүз деп айтам. Эмне кылыш керек болсо, ошонун баарын кылыңыз жана бул маселеде сизге жардам бере ала турган албетте дарыгерлер, алар менен болгон байланышты үзбөңүз. Жада калса сизге карата начар мамиле болсо дагы. Башында айтып өттүм, оору келсе кошо келет деп. Эгерде бөйрөк ушул дартка чалдыккан болсо, анын бир канча кызматтары аткарылбай калат. Же болбосо начар аткарылат. Ошолордун бири бул кан клеткасы эритропоэтинди пайда кылуу кызматы начар аткарылып калат. Натыйжада бизде анемия пайда болот. Жана бул дагы бейтаптын ушул абалын начарлашына себеп болот. Муну менен дагы өзүнчө күрөш жүргүзүш керек болот. Анемия бул өзүнчө дарт чындыгында. Ал ар кандай себептен улам калыптанышы мүмкүн. Эгерде сиз өнөкөт бөйрөк дартына чалдыккан болсоңуз, анемия сизде сөзсүз түрдө болот. Анткени өйдө да айтып өткөнүмдөй, бөйрөк ушул клеткаларды бөлүп чыгарууга жардам бере албай калат жана ал азаят. Натыйжада анемия пайда болот. Адатта гемоглобин аял адамдардыкы 120дан өйдө болуш керек. Эркектердики 130дан өйдө болуш керек. Ал эми ушул дартка чалдыкканда ал азайып олтурат, 110, 190, андан дагы төмөн болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан сиздердин биринчи аткара турган нерсеңиздер ушул көрсөткүчтөрдү байкап туруш керек. Аз дегенде 2 айда бир жолу гемоглобинге общий анализ кровь деп коебуз, ошону тапшырып турушуңуздар керек. Анткени бул жерде гемоглобин эле эмес, эритроциттерди дагы билишибиз керек. Эритроциттер аз болсо, гемоглобиндер дагы аз болот. Эритроциттер 3,5-дан 5,5 чейин болот. Андыктан аны эгерде азайган болсо, толуктоого аракет кылышыбыз керек. Анан анемиянын өзүнө токтоло турган болсом, мунун белгилери дагы өтө көп жана ошондой эле себептери дагы толтура. Дал ушул өнөкөт бөйрөк дарты болгондо, анын себептери дагы да тереңдейт. Биз таба албай турган себептер пайда болушу мүмкүн. Ошолорду мен сиздерге айтып берүүгө аракеттенейин. Эми жалпысынан анемия болгон болсоңуз, көп белгилер бар. Негизгилери бул алсыроо. Сөзсүз түрдө, эгерде сиз алсыз болуп жүргөн болсоңуз, бул бөйрөк начар иштеп жаткандыгынан эле эмес, анемиядан дагы болот. Андыктан духту түшүрбөш керек. Өйдө да айтканымдай, бул ошол анемиянын дагы себеби. Жана ошондой эле тамак болгон табит жоголот. Жана андан сырткары кускуңуз келип кыйналышыңыз мүмкүн. Тошнота деп коебуз орусча. Бул негизги белгилери. Мындан сырткары дагы көп белгилери бар. Аларга токтолуп өтүштүн кереги жок деп ойлойм. Анын үстүнө
анализ аркылуу эле биз анемияны дароо эле аныктап алабыз. Жана ошого каршы эмне кылыш керек болсо баарын жасаш керек. Эми мунун себептерине токтолуп кетели. Биринчи себеп албетте ушул бөйрөк эритропоэтиндерди азыраак бөлүп чыгарып калат. Бул негизгиси аны ушул темир кармаган таблеткалар менен жана ошондой эле эритропоэтин менен толуктаган аракет кылабыз синтетикалык. Бирок кээ бир учурларда ушуларды бергенде дагы ушул гемоглобин жана эритроцит көбөйбөйт. Анткени мында башка себептер бар, ушуларды айтып өтөйүн. Биринчиси бул калкан сымал безин артында дагы кичинекей без бар. Околоштевидный желез деп коет. Ошонун ишинин начарлоосу, парад гормон деп коебуз. Ушул керегинен ашыкча бөлүнүп чыгып баштайт дагы. Бул дагы ушул анемиянын күчөшүнө алып барат. Андыктан эгерде дары дармек менен анемия ооздукталбай жаткан болсо, анда ушул дартты көрүш керек болот. Гормон керегинен ашыкча бөлүнүп жатабы же нормада элеби? Сөзсүз түрдө муну дагы көзөмөлдөшүбүз керек. Ушул гормонго анализ тапшырып көрөбүз. Бул бир себеби. Жана ошондой эле ашказан ичеги оорулары, мисалы эрозия бар болсо, ошодон аздан кан кетип турушу мүмкүн. Бул дээрлик билинбейт деле, бирок ушул дагы анемияга алып барып коет. Анемияны күчөтүп коет. Же болбосо күрөш жүргүзсөк деле эч кандай мындан жардам болбой калат. Ошондо ээринбей ооздон ушул аппаратты салып, жанагы эгидоскопия деп коебуз, текшериш керек. Ашказан ичегилерди ич жада калса, арт жактан да ушул колоноскопия кылдырып текшерип көрсөк болот. Жоон ичегиде дагы жара жокпу деген бир максатта. Жана ушулардын баары такталгандан кийин сизде мүмкүнчүлүк пайда болот. Эгерде кайсы жерде маселе болгон болсо, ошол маселени жойгондон кийин анемия дагы ооздукталат. Ошондуктан сөзсүз түрдө дарыланууда өтө бир дыккат болуш керек. Ар бир майда баракка көңүл буруш керек. Бул маселеде албетте сизге өзүңүздүн дарыгериңиз, нефролог врач жардам берет. Жана аны менен тыгыз байланышта болуңуз, мамилеңизди жакшылаңыз эң башкысы. Анан ошол катары мен дагы сиздерге ушул дарт боюнча толук кандуу кеңеш берүүгө даярмын. Анан ошол максатта кайрылсаңыздар болот. Кайрылуу үчүн 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'тан жазасыздар. Сиздерден өтүнүч, голосовой жөнөтмөңүздөр жазып, өзүңүздөрдүн маселеңиздерди айтыңыздар. Анан кеңеш алуу боюнча албетте төлөмдүү болот. Анткени бул менин ишим. Анын үстүнө сиздерге аз убакыт бөлбөйм. Сиз мисалы өзүңүздүн сурооңузга жооп алып, ошонун негизинде кандайдыр бир маселеңизди чечип алышыңыз мүмкүн. Бирок толук кандуу маселе чечилбейт. Мисалы сиз мага бир суроо бердиңиз, мен жооп берип койдум, аны менен эч кандай деле жакшы натыйжа болбойт. Ошондуктан сөзсүз түрдө консультацияга жазылып, анан сүйлөшүп, аз дегенде жарым саат сүйлөшөбүз. Ошондо гана сизге кандайдыр бир жакшы кеңештерди бере алам. Анан жөн эле бир суроого жооп алып алайын деген болсоңуз, албетте менде бул нерсеге каршылык жок, жооп берип кое берем. Бирок жакшы бир натыйжа болбойт. Андыктан сөзсүз түрдө консультацияга жазылып, онлайн тартипте деле, эгерде узакта болсоңуз болбосо, келе турган болуп дагы жакын жерде болсоңуз ошого жазылсаңыздар, мен сиздерге жакшы бир кеңештерди берүүгө, ооруңуздарды ооздукташыңызга жардам берүүгө даярмын. Анан баракчага мүмкүн болушунча катталып коюуга аракет кылыңыздар. Булар сиздерге зыян эмес, тескерисинче пайда алып келет. Анткени улам жаңы чыккан материалдарды көрүп турасыздар. Жана ошонун негизинде өзүңүздөрдүн ооруңуздарды жакшыраак билип, аны менен күрөшүүдө мүмкүнчүлүктөрүңүздөр ашат. Анан дагы суроо боюнча кааласаңыз, сурооңузду кыска болсо жазып койсоңуз болот комментарийге. Менде 3 суроо деген проект бар, ал ишке ашып жатат. Сиздерден келген суроолорду жазып өзүм, анан ушул видео аркылуу сиздерге аны кайра жооп иретинде берем. Ошондуктан кыска суроолор болсо жазып койсоңуздар дагы болот.